Кыргызстанга көмүр Казакстандан импорттолуп келсе, калганын аймактардагы кен чыккан жайлардан казылып алынган кара алтын менен камсыздалат. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы быйылкы план 450 миң тонна деп бекитилсе, жетиштүү көлөмдө бар. Таңкыстык жаралып, баа жогорулайт дегенге такыр негиз жок деп ишендирүүдө. Мисалы, кара кечеде көмүр казылган тилкеде 1 тоннасы 1330 сомдон көтөрүлбөйт. Учурда көмүрдүн майдасы көп болгондуктан казуу иштери жүрүп, убактылуу ташуу токтотулгандыктан ортомчулар бааны көтөрө калды. Ал эми октябрдан тарта кара алтынды ташууга уруксат берилип, нарк түшөт дейт. Октябрдын башында экилеринде кезек көмүр, сортовой көмүрдү кое берели деп жатабыз. Бирок айта кетчү нерсе, көмүрдү ошо кесимден, забойдон токтоткон жокпуз, жүктөп атабыз. Болгону ошол жер астында жаткан, жер катмарында жаткан көмүр майда болуп, элге жагымсыз болуп атат. Атак айтылган, койгон, берген убадабызды аткарып келатабыз. Көмүргө коюлган нарктын көтөрүлүүсүндө ортомчулардын өз кызыкчылыгы болбосо, түз жеткирүүдө баа анчалык жогору болуусу мүмкүн эмес. Эң негизгиси аймак кен чыккан жайга жакын же алыс болуусунан көз каранды. Анткени аны ташып жеткирүүдөгү чыгымдар эсептелинет. Мисалы, Нары менен Ош облустарында кара отунга болгон баа эки түрдүү. Облустук бийлик азырынча көзөмөлдөп, муктаждык жогорулаганда да нарктын көтөрүлбөшүн камсыздайбыз дешет. Бүгүнкү күндө Ош облусу боюнча көмүрдүн запасы бизге толугу менен жетиштүү. Азыр бардык мамлекеттик ишканалар, айрыкча ооруканалар, окуу мектептери кышкы сезонго даярдыгын көрүп атышат. Бүгүнкү күндө көмүрдүн баасы 6 миңден 7 миңге чейин чыгып атат. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 500 сомго кымбатыраак. Былтыр эми Нарын шаарына көбүнчө бул кара кечеден тартылып келген. 3 миңден баштап 3,5 миңге чейин сатылган да. Кээ бир учурларда 4 чейин барган учурлар да болгон. Былтыркын айтып атабыз. Быйыл деле көмүр ишканалары тарабынан эч кандай баа көтөрүлгөн жок. Быйыл деле биз ошол баада кармайт деп туруп атабыз. Средний 3,5 миң сомдон саттырабыз деп туруп атабыз. Азыр биз дагы көмүр ишканалары менен сүйлөштүк. Эгерде биздин жеке ишкерлер мындай кескин көтөрө турган болсо, анда түз алып келип сатуу боюнча ошо Кыргыз көмүр ишканасы менен сүйлөшүп атабыз. Ошо бизден кампаны алып келип ушул жерге камсыз кылып бересиңер. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги кара отунга болгон баа азырынча асман чапчып көтөрүлүү деп дүрбөлөң салууга болбойт. Бирок былтыркы жылга салыштырмалуу Бишкекке ташып келүүдө же көмүр казылган жайлардан ыраак аймактарга жеткирүүдө кеткен чыгымдарга жараша бир аз көтөрүлгөнүн ырасташат. Ал күйүүчү майлоочу майлардын, тетиктердин кымбаттоосуна байланыштуу. Былтыркы жылга салыштырмалуу жана күйүүчү майлоочу майлардын каражаттарынын кымбаттыгына байланыштуу, ошондой эле казып алуудагы, жеткирүүдөгү бардык техникалар күйүүчү майлоочу майлар менен майлар сатылат. Ошондуктан баа кымбаттаганына жараштуу быйылкы жылы көмүрдүн баасы 4,5 миң сомдон башталып атат да азыркы сезондо. Эске салсак, мисалы былтыркы жылы бул кезде 4100 сомдон башталган да. Суук түшкөндөн тарта көмүр тартылып келе баштады. Баа кескин өсүп кетпегендиктен өкмөт тараптан монополияга каршы агенттикке жөнгө салуу тапшырмасын бере элек. Азырынча көмүр кампалардагы керектөөчүлөрдүн укугун коргоо, аларга коюлган талаптардын аткарылышын көзөмөлдөп жатыптыр. Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жаатында гана иштер алып барылып атат. Бул жанагы алардын сөзсүз түрдө баасы илинип туруш керек, ошондой эле таразылар болуш керек. Таразылары сөзсүз түрдө метрология жаатында поверкалардан өтүш керек. Ушундай иштерди алып барып атабыз. Ошондой эле спекулятивдик түрдө бааны көтөрүп салуу боюнча жанагы атаандаштык мыйзамынын алкагында иштерди жана сатуучулар менен алып барып атабыз. Белгилүү болгондой, учурда Казакстандан импорттолуп келген көмүрдүн 1 тоннасы 4400-5 миң сом болсо, жергиликтүүлөрдүн тоннасы 4,5 миң сомдон жерлердеги базарларда сатылууда. Соңку мезгилде көгүлтүр отко болгон баанын кымбаттоосу бир учурда газга өткөн керектөөчүлөр түйшөлдөп, алардын кайрадан көмүр менен жылытууга өтүүсүнө аргасыз кылууда. Мындан уламда электр энергиясына газга салыштырмалуу чыгым арзан болгондуктан калтын кара отунга болгон муктаждыгы жогорулап жатат дешет адистер. Шекер Сатыбалдиева, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.